Атын алыстан угуп, жанына келсең bir адам. Кыргызстандын атын алыска таанытып, дүйнөгө даңазасын чыгарган биздин белгилүү инсандар бар. Аларды атасак спорт жаатында, маданиятта, билим берүүдө, саламатты сактоодо жана башка тармактарда өтө эле көп. Кайсыл гана талант, кайсыл гана окумуштуу академик, профессор же кайсыл гана белгилүү спортчу болбосун, аны эне төрөйт. Көп учурда шыкты эне берет. Biz атаган ийгилик ээлеринин энелери кимдер? Алардын уул кыздары жеткен жетишкендиктери үчүн кандай орду бар? Кабарчыбыз Айнура Жанышеванын сюжетинде. Нурислам Шарипбаев Жусуп Баласаган атындагы Токмок лицейинин 11-классынын окуучусу. Ал өзүн ар тараптан өнүктүрүп келет. Америкада жыл сайын өтө турчу дүйнөлүк олимпиада тууралуу 7-классында окуп, катышууга кылдат даярданган. Эмгеги текке кетпей Нью-Йорк шаарындагы өткөн табигый математикалык циклдагы предметтер боюнча эл аралык олимпиаданын күмүш байгесинин ээсине айланды. Сама олимпиада, там участвовало 78 стран. Олимпиадага 78 өлкөдөн катышты. Ал 6 багыт менен өтүп, мен арт, иллюстрация жана илим багыттарын тандадым. Шарт боюнча ал жакка өзүңдүн долбооруңду тапшыр, анын жообун күтөсүң. Мен дал ошондой кылып долбоорумду кабыл алышты. Дароо эле виза алууга даярдандым. Тилекке каршы мени менен бара турган мугалимим жана бирге барчу шеригиме виза алууга уруксат берилбегендиктен, мен мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоону чечип, жалгыз барып катышып келдим. Америкада билим алуу менин кыялдарымдын бири эле. Ошол себептен экзаменге даярданып, окуу жайга тапшырып көрүүнү чечтим. Жыйынтыгында жогорку окуу жайдын биомедицина факультетине өттүм. Нурисламдын ийгиликке жетишине энесинин салымы зор. Апасы Гүлзада Ботобекова учурда жеке ишкерлик менен алектенет. Ал эки кыз бир уулду татыктуу тарбиялоодо. Анын айтымында уулу Нурислам өз эле табиятынан дилгир. Ушул сапаты аны жеңишке жетелеген. Бүгүн Нурисламдын ийгилигин бийлик өкүлдөрү куттуктап, жылуу сөздөрүн айтышты. Ага Гүлзадайым ыраазы. Элибиздин чыган жигиттердин бири уулуңуз Шарипбаев Нурисламды татыктуу тарбиялап өстүргөнүңүз үчүн сизге чын дилимден терең ыраазычылык билдирем. Ар бир ата-эненин, баланын ар бир мээнети акталса, мен жакшы деп ойлоймун. Мен бүгүн аябай кубанычтамын. Аз болсо дагы ушу балабыздын эмгеги акталып калып, мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынганына аябай кубанычта болдук. Ушундай эле куттуктоолорду музыкалык аспапта кол ойноткон 12 жаштагы Мырзайым Токтосунованын апасы да алды. Ал Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатынын окуучусу. Жаш экенине карабастан ар кандай фестивалдарга катышып келет. Анын бири Кыргызстан Россия эри шаркак жылынын ачылышында кислофондо ойноп чоң чеберчилик жараткан. 5 кыз бар. Улуусун чыгарганбыз. Бир неберебиз бар. Азыр 4 кызым бакта, 5 тең азыр бакта. 4-үнчү кызыбыз Мырзайым, эки президенттин ортосунда жана кыргыз аркак болду эле. Ошондо выступать этип келди. Москвага барып президенттердин алдында. Кудайым өмүрүңө береке берсин. 70-ке таяган Саадат апа улуу манасчы Рыспай Исаковдун апасы. Баатыр эне ар бир күнүн уулунун манас айтып жаткан видеолорун интернеттен көрүп, сагынычын жазып, андан соң гана башка иштер менен алек болот. Болбосо эч бир ишке көңүлү чаппайт. Бул баатыр эне үчүн адатка айланган. Манасчы Рыспай Исаковдун манас айтууга болгон кызыгуусу бала кезден башталган менен аны убагында байкабай өткөрүп алганга эне өкүнөт. Бирок уулу жогорку окуу жайда жүргөндө жүрөгүнүн түпкүрүндөгү каалоосу аткарылып, чоң манасчы аттыкканына жетине албай кубанат. Анткени уулунун артынан бир катар сыйлыктарды алууга жетишкен. Бүгүн да Баатыр апага энелер күнүнө карата президенттин алкыш баракчасын өлкө башчысынын атынан өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Озарбек Жылкыбаев тапшырды. Исакова Саадат, элибиздин чыган жигиттердин бири уулуңуз Исаков Рыспайды татыктуу тарбиялап өстүргөнүңүз үчүн сизге чын дилимден терең ыраазычылык билдирем. Элер бар, ушу балдарга жакшы тарбия берип, жакшы билим бергенге мындай аракет кылышып, ошол баласын өзүн дүйнө тааныганга алып барат да. Ошондой да бар. Биздин апаларыбыз бар андай. Ошондуктан биз ошол апаларыбызга күч, дем каалайбыз. Балдардын озурун көрөт деген ушул, мына ушинтип балам Кудайым кандай десем эми жакшы чыккан экен, ушинтип ушу баланын жакшылыктарынан ушундай немелерге алкыштарга жетип атам. Дүйнө чемпиону. Ошондой эле спорт чеберлеринин эрдиктери да көңүл сыртында калган жок. Улукбек Жолдошбеков 13 жашынан спорт дүйнөсүнө аралашкан. 2019 жылы эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында 1-орун,
Спорттун ушул эле түрү боюнча дүйнө чемпионатында 1-орунду камсыз кылган. Ага катар 2019-жылдагы Азия чемпионатында алтын байге тагынды. Спортчунун мындай ийгилигине апасынын салымы зор. Сырма Шарипович Жээнбеков жекесинде туктатат. Буюрса жакшы келтат. Бүт тепкичтерди жакшы жыйынтыктап, жакшы медалдарды алып келтат. Буюрса алдыда дагы ошо чоң соревнованиялар бар. Буюрса Олимпиада чемпионуна калды буюрса. Эми ошо Олимпиада чемпионуна ошо аракетинин баары ишке ашып, Олимпиада чемпиону болот деген ишенимдемин. Энелердин күнү, анан кийин биздин президентибиз Сырма Шарипович Жээнбеков атайын бизди бияка жүргөн болчу. Анткени бул эми үйлөдө болсо Улукбек балабыз чемпионатка чыгып, дүйнөдө болсо эркин күрөштө 1-орун алып, ошоки 1-орун аркылуу болсо дүйнөгө биздин өлкөбүздү таанытып, элибизди таанытып, абдан мындай көрүнүктүү инсан катары болуп калганга жараша биздин бүгүн келип Гүлнур Кулбековну биз дагы куттуктатабыз. Сырма Шарипович Жээнбеков лично вас поздравляет. Спасибо большое. Выражает вам свою благодарность. Ушундай эле сыйлыкка ак халатчан кызын татыктуу тарбиялаган Ольга Прытковага да президенттин атынан сыйлык берилди. Анын кызы Наталья Прыткова инфекционист дарыгери. Республикалык клиникалык ооруканасында эмгектенип келет. Учурда дүйнөнү каптаган илдеттин айынан үй бүлөсүн көрбөй күн-түн эл кызматында. Что есть такая мама, как вы. Прекрасно, что есть такая дочка у вас. Большое спасибо за все. Я очень рада всему этому. Менин кызым кесибин өзү тандаган. Ал 4-класстан тарта эле дарыгер болууну каалачүм. Учурда жогорку окуу жайды аяктап, кыялындагы дарыгерлик кесипти аркалаганына 4 жылдын жүзү болдум. Кесиби боюнча инфекциолог. Ошого байланыштуу азыркы кырдаалда жарандардын ден соолугунун камын көрүүдөн мамлекет башчы куттуктап жатат. Биз аябай ыраазыбыз. Жаштар, майрамыңыз менен. Бүгүнкү энелердин майрамында көкүрөк көтөрүп, уулунун эрдигине сыймыктана турган дагы бир эне бар. Ал Лолохон Муминова. Лолохон апанын уулу Муминов Равшан Мурзахматович 2019-жылдын 16-сентябрында Баткен облусундагы Лейлек районунда болгон чек ара окуясында курман болгон. Эненин чоң арманы бар. Бирок уулу чек ара кайтарып жатып курман болду. Эне уулду мекен үчүн жаратат. Бул жагынан алганда уулу Равшан жоң гана курман болгон жок. Ал чек ара коргоп жатып каза тапты. Нароша мени аясыма. Мene ertaga 9 ay bo'ladi. Prezidentga ming rahmat aytaman. Elimizga, xalqimizga, hammasiga rahmat. Mana bizni qo'llab-quvvatlab xabar olib turibdilar. Birov Shamini katta o'g'li, birov Shamini qizi, bir kichkinasi. Ish qilib birov Shamini izidan borsin endi. Xudo xolasa o'g'li dadasini nimasiga egallaydi. Xudo xolasa bayonni bo'ladi bu ham. Bo'lganimcha tasannolar aytaman prezidentga, xalqimizga, elimizga. Yo'qlab turganingizga ming marta rahmat. Дүйнөгө Кыргызстандын атын чыгарып, желегин желбиреткен эр азаматтарыбызга татыктуу тарбия берген апаларга ыраазычылык көрсөтүп, мамлекет башчынын атынан мактоо баракчалары жана белектер тапшырылды. Бүгүнкү майрамга карата президенттин атынан 8 энеге куттук айтылды. Ал эми аймактардагы апаларды ар бир облустук ыйгарым укуктуу өкүлдөрү куттукташмакчы. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленип келет. Айнура Жанышева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Жума Сереп.